Нефтегаз компаниясы толук кандуу дивиденд былтыр жалпы 251 миллион жасында ушундай ийгиликтерге жетишип атабыз. Мазутта Кыргызстанда бүтүн биздин мазутту Bu историяда биринчи жолу болот дагы. Азыр от үйдө кылып турган иштетип кайра жаңыдан запускать кылган. Ушундай организацияга баштасак болот экен. Бир сыйра көрүп чыктым. 2010-жылы дагы келгем. 10-жылы келип бүт бир сыйра кыдырып таанышып чыкканбыз. Анда мен комиссар элем. Азыр дагы келип көрдүк. Жакшы сактап бүгүнкү күнгө чейин иштетип келатасыздар. Бир жалгыз ушул нефтеперерабатывающий завод иштеп атат ушу Жалал Абадта. Мына сиздердин эмгегиңиздер менен. Бирок баягы иштеп чыккан продукция биздин Кыргызстандын бир 6-7% жабат негизи. Бул өтө аз. Муну көбөйтүшүңүздөр керек. Мен азыр көрүп чыктым, модернизация кылышыбыз керек экен. Тыйын таап беребиз, буюрса кылабыз. 500 миллион тоннага чейин жеткиргенге биз болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Анан эми ушул жерде мына көптөн бери иштеп келатканыңыздар да барсыздар. Былтыркы жылы мен 10 миллион деп эсептеп жүрдүм элем. Оказывается 47 миллион минуста болчу экенсиңер, Мына жетекчиңерди алмаштырдык, талаптарды койдук, эки жагына тең. Уурдабагыла, коррупцияга аралашпагыла, болгон мамлекеттин акчасын, пайдасын мамлекеттин чөнтөгүнө салгыла деп. Быйыл мына 160 миллион, 200 миллионго жакын сом берип атпыз. Мына иштесе болот экен да, уурдабаса эле болот экен да. Мисалы ушул жерден жан багып атасыздар, зарплата алып атасыздар, туурабы же туура эмеспи? Мына ушинтип мамлекеттик ишканаларды ушинтип жандандырып, баарын тең кирешеге чыгарып келатабыз. Анын ичинде мына сиздердин КПК да бар, Кыргыз нефтегаз дагы бар, мынакей 3 эсе, 10 эсеге чейин мына немесин көтөрүп атат, кирешелер. А мурда болсо ошол жанагы 47 миллион ылдый минуска кеткени дагы чөнтөккө кирип кетип аткан. Бүгүнкү силер таап берген 160 миллион сом дагы чөнтөккө кирип кетип аткан. Туурабы же туура эмеспи? Ушинтип анан мамлекетибиз аябай оор акыбалга келип кептелген. Азыр Кудайга шүгүр мамлекеттик ишканаларыбыз киреше берип атат. Мына Манас аэропорту 3 миллиард таза киреше берип атат. Темир жолубуз мына 1,5 миллиард 600 миллион таза киреше берип атат. Ал дагы 20-30 миллион эмеде болчу. Чыгашада отурган мына прибыль жок деп. Көрсө баарын эле чөнтөккө салып жүрө беришиптир да мына. Ошон үчүн мынакей таза иштесеңиздер, сиздер бул коррупция жагынан эми жоюп баягы уурдабай мамлекеттин чөнтөгүнө салып берип атасыңар, бирок силер кайра ошону эле өзүңүздөрдү аласыздар. Мисалы зарплатыңыздар средний бир 33 000 болсо, дагы кошобуз Кудай буйрса келаткан жылы. То есть киреше тапсаңар, ал силердин пайдаңарга. Өзүңөрдүн эле чөнтөгүңөрдө калат. Жарымы чөнтөгүңөрдө калса, жарымын мамлекетке бересиңер өлүгүгө дегенде. Ушинтип таза иштеңиздер, ак ниет иштеңиздер. Ушул жерден агарып көгөрөсүздөр да өзүңүздөр деле. Пенсияга чыгып кетесиңер ушул жактан мисалы. Жакшы иштеңиздер ошол эле. Биз колубуздан келген жардамыбызды беребиз. Баарын жаңылаганга каражатты таап беребиз. Азыр сүйлөштүк. Где-то 60-70 миллион доллардын тегерегинде акча кетет экен. Анын акчабыз бар, табабыз. Кыргыз мамлекетинде өтө оор кырдаал болгон мезгилде, элдин өлкөнүн башчысына өтө жогору талап болгон мезгилде өлкөнүн оор жүгүн мойнуңузга алып, чоң жоопкерчиликти мойнуңузга алып, иш аткарып келатасыздар. Эл журтубуз мамлекет башчысына эр жүрөк, патриот, элге күйгөн, имандуу жетекчини өтө зарыгып күткөндө Алла Таалам сизге назар салып бизге президент болдуңуз. Кудай буйрса Кыргыз элини, жерини дүйнөгө тааныткан президент болот деп сизге ишенебиз. Кичинекей Кыргызстаныбызды бай мамлекеттердин алдына кошот деген ниеттебиз. Мен бул жерде 20 жылдан бери иштейм. Ушул 25 жылдын арасында биринчи жолу президент биздин ишканага келип кабар алып атат. Президент катары
Сиздин келгениңиз бул жакшы жышан, жакшы жөрөлгө, Кудай буйрулса биздин коллективге жакшы дем күч берет, жакшы оомат алып келет. Ишкана мындан дагы өсүп өнүгөт. Биздин жетекчибиз Байгазы Абдыгапарович эң мыкты жетекчи, биздин прибыльди болуп көрбөгөндөй көбөйттү. Ишканабызды өтө жакшы ийгиликтерге алып келди. Бул ийгиликтерге Байгазы Абдыгапарович, Мелис Жусупжанович менен катары тартипти бекем орнотуп, коллективге талапты өтө жакшы коюп, ошол талапты талап кылганына жараша болду бул ийгиликтер. Кудай буйрса биз үчүн сыймык, оомат келет дейбиз. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, Кудайым сиздин өмүрүңүзгө береке берсин. Ушу баштаган иштериңиздерге, сиздерге Кудайым баардык жагынан колдосун. Сизге Кудайым эки дүйнө бактылыкты насип этсин. Рахмат келгениңизге. Якында болуп өткөн Кавсыздык комитети мажлисиндеги айткан сөзлөрүңүз Кыргыз-Нефтегаз ва БК тоорусундагы сөздөр жуда туура. Шундай кыйынчылык пайтта, шундай экономика дүйнөдө кыйынланып турган пайтта биз rahbarlarımız bana Melis Жусупжанович, Байгазы Абдыгапарович дополнительно маблак топып коллективimizi айлыгını ötken yılki salıştırmalı 15%'ga ko'tarib berdi. Bularga kollektivimiz namımızda minnatdorchilik bildiramiz. Endi yana aytib o'tib ketadigan bo'lsak, har bir rahbar harakat qiladi, qo'l ostida ishlayotgan shu ishchilarini yaxshi ishlar bilan ta'minlab, hamma yo'q bilan kamso'zsiz bo'lishga harakat qiladi. Shular qatorida aytib o'tishim kerak. Mana bugungi kunda Xudoga shukr, Allohga shukrlar keltirishimiz kerak. Mana Melis Жусупжанович, Байгазы Абдыгапарович shu kollektivimizda shu hammamiz ham bir yil mobaynida charchaymiz. Shu charchag'imizni yaxshi chiqarib, yaxshi ishlarga yana qaytib kelishimiz uchun bizga shunday отпуска mobaynida qulayliklar yaratib beradi. O'zingiz bilasiz, Qo'shqoratda Qirg'izneftegazda profilakturasi bor, Jalolobod kurorti bor, sanatoriya bor, Issiqko'lda sanatoriyalar bor. Shularda har bir xodimlarimizga grafik tuzilgan. Kim qachon отпускаga chiqadi? Shu отпускаga chiqish mobaynida har bir xodimlarga putyovka bilan ta'minlab berishadi. Shu putyovkani olib, sog'ligimizni aşağıda chiniqtirib, yaxshilab kelishligimiz uchun qulaylik sharoitlar yaratib berishyapti. Yana aytib o'tib ketadigan yana bir nimamiz, shunday sport turnirlari tez-tez o'tib turadi. Qirg'izneft bilan kompaniyamiz o'rtasida voleybol bo'yicha, futbol bo'yicha, shaxmat, shashka, tennis, arqon tortish bo'yicha shu turnirlarda o'tkazib, g'oliblarga rahbarlarimiz o'zlari kelib turib pul mukofoti, gramatalar bilan siylashadi. Ularga katta rahmat aytishimiz kerak. Nimagaki bugungi kunda shunday qiyin sharoitlarda shunday yaxshi ishlarni o'rniga qo'yib qo'yganligi. Yana bir aytadigan so'zim, mana har bir ishxona harakat qiladi transportlar bilan. Biz bugungi kunda shunday ishxonada ishlayotganimizga shukr keltiramiz. Nimagaki transportlar bilan bizni kamsizlangan ishga borib kelish uchunimiz avtotransportlarimiz bor. Hammalariga Xudoga shukr, rukovoditellarimizga shularni yaxshi joyga qo'yib, shu rahbarlarimiz nima qilgan, mana sizga katta rahmat. Allohim ishlaringizga yaxshiliklar, Alloh o'zi qo'llab-quvvatlasin. Sizga sabr, qanoat, umringiz uzoq bo'lib, sog' salomat yuring. Kelganingiz uchun katta rahmat. Rahmat. Rahmatlar ushmenin Barımızga Xuday güç kuvvet versin, amançılık versin, anan iyiliklerdi versin. Bardık Allah'tan, anan keyin albatta özünüzlerden de zavist edet köp nerse. Yaxşı iştenizler, iyilik. Barınızların uyunuzlarda, yubilönüzlerde, işinizlerde iyilikler olsun. Kolektif altına bir esteliklerden sizin ekonomikazın flagmanı olgun, sizlerden estetik tursun. Şu ekonomikazga salın koşulan kampanya, Neftegaz, buna Burova Teknika, bu bizim sıkıntı çaldılar. Bu uzakta elime olmuş ve sizin kolektif altından içindeki elime. Neftegaz'ı estetik tursun.
специалисттер бар. Биздин эми себебибиз ушул